Чүй бишкек юстиция башкармалыгы бул өлкөбүздө ушул экономикалык салым кошууга абдан чоң жумуш аткарып жатабыз. Өзүңүздөргө белгилүү бүгүнкү күндө ушул өлкө башчыбыз тарабынан жана биздин министрликтин башчы тараптан, жетекчилик тараптан ушул экономикалык ишмерлерге экономикалык иш жүргүзүүгө жакшы шарттар түзүүгө багыт алдык. Ошол негизинде бүгүнкү күндө биз чүй бишкек юстиция башкармалыгы юридикалык жактарды каттоодо келген ишкерлерге колдон келишинче жардам берип, алардын ушул документин бүтүргөнгө чоң салым кошуп атабыз. Ар бир юридикалык жак катталганда бул бизге өлкөбүзгө чоң салым болот. Биринчиден бул экономикалык багытта ал деген налог төгөт. Бул деген экономикалык биздин бюджетти толтурууга чоң салым болот. Экинчиден бул ошол эле өлкөбүздө жумушсуздукка каршы болот. Анткени ал деген кайсы юридикалык жак түзүлгөндө бул өзүнүн колуна албетте бул жок дегенде кеминде 2-3 жумушчу алат. Жок дегенде мисалы бир бухгалтер же бир юрист алып ишмердүүлүк жүргүзөт да. Ошон үчүн биз ушул келген ишмерлерге колдон келишинче жардам берип, аларды бат жана тез юридикалык жакта каттоого саясат жүргүзүүбүз да. Ошол эле учурда юстиция министрлиги ушул ишмерликтердин иш жүргүзүүсүнө бүгүн негизги юридикалык жакта каттоодо бир топ иш чараларды аткардык. Маселен айтсак, 2019-жылдан баштап биз онлайн юридикалык жакты каттоону киргиздик. Бул онлайн юридикалык жак деген бул эмнени билдирет? Бул деген эң биринчиден ошол юстиция системасында коррупция системасын жокко чыгарат. Анткени юридикалык жакты түзгөн киши биздин кызматкерлер менен контакт болбойт. Ал болгону интернеттен ушул өлкөбүздүн же болбосо дүйнөнүн ушул интернет бар жеринде, кайсы жеринде болбосун бизге ушул юридикалык жакта каттоого өзүнүн арызын таштаса болот да. Бул биринчиден ошо коррупциялык мемени жокко чыгарат. Экинчиден болсо бул убакытты үнөмдөйт. Маселен, Нарында же Чаткалда, Алабукада жол алыс болгону байланыштуу алар иш жүргүзө турган болсо, ошол эле Бишкекке же Нарынга, Бишкекке, Мемеге, Баткенге келбей эле ошол жерден эле арыз жазып, юридикалык жакта каттап койсо болот. Бүгүнкү күндө бизде чүй бишкек юстиция башкармалыгында күнүнө 70-80 юридикалык жакта каттоого жана кайра каттоого же иш аракетин жоюу тууралуу күнүнө арыз түшөт. Анын баарын биз мыйзам чегинде өзүнүн мөөнөтүнө карап 70-80% ал юридикалык жактарды каттоодон өткөрөбүз. Ошол эле учурда түшкөн арыздарды мыйзам чегине карап баш тартуу, эгер баш тартуу боло турган болсо, мыйзам чегине карап ошол арыз жазгандарга колдон келишинче жардам берип атабыз да, баш тартпоого шарт.